Эт багытында багылып жаткан бройлер жөжөлөр Рос 308. Азыр булар жемди жеди, сууну ичти. Анан жатты. Айрымдар арасында көздөрүн жумуп уктап аткандар бар. Мынакей ушинтип жатып алып укта баштады баары. Андан ошо суу кароо системасында сөзсүз түрдө ушундай тамчылатып жанагы суу иче турган системаны орноштурган жакшы. Анткени биз дары кошобузбу же болбосо витаминдерди кошобузбу, бүт баары ошол жогору жакта бачокто таза бойдон турат да. Булар ошо керегин ичет дагы. Керек эмеси ошо бачоктун ичинде таза бойдон калат да. Анткени биз витаминдерди эле акчага сатып келип атабыз да, жөн эле идишке куюп ичине коюп кое турган болсок, булар бутуну салып алышы мүмкүн, же болбосо мидиштин жана тооктордун адаты бар. Четине чыгып алып ичет, ошондой кылып туруп төгүп салышы мүмкүн. Кыскасы мындай чыгымга учуратат да. Ошон үчүн ушул суу кароо системасын колдонгон аябай жакшы. Анан буларды жылуураак сакташ керек мүмкүн болушунча бул жөжөлөрдү. Ушул бройлер жөжөлөрдү багуу боюнча кызыгып жаткан болсоңуз, ушул менин YouTube каналыма, анан кийин TikTok'та аккаунтум бар, ошол жака катталып алыңыздар. Бул жөжөлөрдүн чоңоюп, салмак канча салмакта болгонуна чейин, канча күндө канча салмак жыйнады, бүт баарын ушул видеодо күнүмдүк отчет кылып мындай айтып беремин да. Уктап атышат булар. Бул жакта деле ошол, бул жакта деле уктагандар бар, туруп алып жем жеп жүргөндөрү бар. Анан булар жанагындай берки тооктордун жумуртка багытындагы тооктордун жөжөлөрүндөй эле ойноп учуп жүгүрө бербейт булар. Эме жемди жешет, сууну ичет. Ошойдон болду, анан жаап эс алып, анан кайрадан туруп жеп жүрө беришет да. Ошон үчүн салмакты жакшы кармашат. Клеткасы дагы бар, каалагандар клетка издегендер болсо, ушинтип бройлерди клеткада багууну каалагандар болсо, клетка дагы бар. Бул бир комплектиси 14 000 сом болот. Ичинде бүт бардык нерсеси бар. Суу иче турганы, жем жей турганы, могу жерде астыны жыйнай турган поддондору, иш алса бүт бардык нерсеси бар. Суу куя турган бачогу менен кошо беребиз. Баасы 14 000 сом, 60 дана толук ылайыкталып жасалган. Жөжөлөр 15 күндүк болгуча 100 дана жөжөнү баткырып карасаңыз деле боло берет. Анан булардын салмактары чоңойгондо уже азайтыш керек да. Видео жаккан болсо, видеого лайк басып коюңуз. Анан ошол клетка же жөжө издеп жүргөн тууган досторуңуз болсо, бул видео менен бөлүшүп коюңуз.